Эми мына бул жерде чогулган эл журт бул жалаң бөлөк бөтөн эмес Жайыл атанын урпактары 91-жылдан бери ал убакта жаш элек тияк баяна чуркап кызмат кылып жүрүп, акыры 93-жылы Жайыл району болуп, антимитибизин чуркап жүрөбүз. Атабыздын арбагы колдошо экен деген ой. Эмне десем, Кудайдан тилегенибиз мына ушул жерге чогулуп отурган өзүбүздүн бир туугандар бирөө да бөлөк эмес. Ушулардын дагы ниети, тилеги ак. Эмне десем, Кудай берерин унутпай, ушу жакшылыктын үстүндө жүрсөк, Жайыл атабыздын кылган эмгеги зор. Биз дагы ошол атанын жүрүш турушуна баягы толук боло албасак да андай кичине ошо жок дегенде Жайыл атабыздын урпактарын уят кылбай ынтымакта жүрсөк деген ойда. Анан кийин мына көп эле аракеттер жасалып атат. Ошонун баары тең ишке ашса экен деп ойлойбуз. Бирок ишенем да ишке ашат го деп. Анткени Жайыл атадан тарагандан кийин ойлойм биздин ушу Жайылдын урпактары ар бир кылган иштеринен жана таза жакшы мамиле жасайт го деген оюбуз бар. Кудай берерин унутпасын, жакшылыктын үстүндө бололу. Рахмат. Эмки сөздү Жайыл ата коомунун мүчөсү, Багыт борборунда дагы мүчө, акын Сыдыков Ашмалы аксакалга берип коелу. Жайыл ата коомунда аксакалдар канатынын төрагасы. Айки сизге сөз. Бирөөс кайрылуу жасап коюңуз. Мына бүгүн Жайыл ата коомуна келип калыптырсыздар. Сиздерди айтып бериңиз. Сиздерден жакшы сөз алып калалы деп. Орозо башталды. Улуу күн. Мына ошол күнү биз Жайыл ата коомунун музейинде отурабыз. Жерде биз менен отурган балдар баары Жайыл атанын урпактары болуп эсептелет. Бул Жайыл ата коомун жетектеп азыр Руслан деген жигит жүрөт. Буга ийгилик каалайм. Анан Бекбу деген жанагы Темиржан эненин мындай иш аракеттерин баарын элге таанытып жүрөт. Мына буга дагы ийгилик каалайм. Жалпы элге тынчтык, ынтымак каалайм. Сол тобомунда Эркин деген балабыз бар. Мына ошол Эркин дайыма бизге мына орозонун убактарында жыл сайын жардам көрсөтүп турат. Мына ушул жигитке дагы ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Үйүндө тынчтык болсун. Рахмат. Дагы сиздерден сүйлөйт тургандар барбы? Айтып бериңиз. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуздар, анткени башка коом мүчөлөрү да угат. Мен Момункулов Жалагысмын. Орто аймагынын тургуну болом. Жайыл атанын урпактарынанбыз. Эмне дейм, орозоңор улуу күн. Улуу ай экен. Ушуга бизди чакырып, айыл аксакалдарын чакырып, бизге өзүндөр жардам көрүп жаткан Эркин кеңешке чоң рахматыбызды айтабыз. Келечеги өмүрү узун болсун, үйүндө бейбитчилик болсун, тынчтык болсун, элибизде журтубузда да тынчтык болсун. Эмне дейли? Бул Жайыл атабыздын көп нерселери болгон. Көп нерселерин айтып отурган эмне баарыга түшүнүктүүлүктеги бар. Арбагы колдосун, арбагы ыраазы болсун. Анан сизге да бир карындаш инициатив көтөргөнүзгө сизге да чоң рахмат айтам. Ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Жалпы элибизге, жерибизге тынчтык болсун. Рахмат. Сиз сүйлөйсүзбү? Бүгүн орозо күнү болгондон кийин баарыбыз мусулман адам болгондон кийин ушулардын баарын колдоп, мына келген оорлар, кыптоолор бизге жолобой тезирээк айыгып, элибиз тынччылык болуп, элибиз ынтымак болуп, ушу Жайыл атанын арбагы колдоп, Жайыл атанын сүрү менен, Жайыл атанын мурунку көргөн күйүүсү менен ушул урпактары дейле кыргыз элим, солто калкым, Жайыл атанын небере чөйрөлөрү аман болуп, элибизде тынччылык болуп, жакшылык болсун деп ойлойбуз.
Рахмат. Мынакей азыр көрдүңүздөр, эң биринчи сүйлөгөн Жекшембек байке Бухарадан, Чабагыз байке мындан 2 жыл мурун эркин сайдан бизде Темиржан эненин жайын табуу изилдөө менен барганда колдоо көрсөтүп, бул таашын белгилеп, Куран окутуп келгенбиз. Мынакей сиздерге рахмат. Мына Жайыл Баатырдын, Темиржан эненин, өтүп кеткен ата бабалардын эрдеген ушунчалык кыргыз элин сактап калалы деген өзүнүн мына 2 баласы менен эл журту менен кан төгүрлөр болгон ушул тарыхты биз урпактары унутпай жүрөлү деген ниет менен мына Жайыл ата коому түзүлүп, колдон келген иш-чаралардын баарын жасап, эстелигин тургузуп, мына Динара Исаева тургузган Жайылдын урпактарынан болот музейибиз бар. Бул болсо турган жерибиз Жайыл ата коомунун офиси. Мына сиздерге аман болуңуздар. Биз ушу ата бабалардын ушул күндү тилеп кеткен да, ушул тилепке ушу Аллага да ыраазы болушубуз керек. Тилектери орундалып, мына сиздер бар болуп, биздер кийинки муундарга тарыхты билип, төкпөй чачпай, кийинки муундарга өткөрүп бериш биздин парыз деп эсептейбиз. Рахмат келгениңиздерге, аман болуңуздар, бар болуңуздар, дайыма келип туруңуздар. Мына Жайыл ата коомунун офиси дайыма ачык.